Золгенсма дарысы арузатка жардам бербей башка дары беришкен. Буга чейин кымбат дарыга муктаж болгон арузатка Золгенсма дарысын алуу үчүн $1 миллион ашык каражат топтолгон. Кыргыз фармация ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Наргиза Тахтасинова билдиргендей, арузатка Золгенсма дарысын сайышкан, бирок ал натыйжа берген эмес. Ошол себептен Ристиплам дарысына өтүшкөн, андан кийин абалы жакшырган. Айтып кеткен, СМА деген ооруга дарыны арузатка $1 миллион чогултуп бергенде ошо Золгенсманы сайышкан, бирок бул дары өзүнүн эффектин бербеген. Себептен кийин ошо Ристипламга өтүшкөн. Азыркы күндө арузат ошол дары менен өзүн жакшы сезип келатат, деди ал. Кыргызстанда омуртка булчуң артофиясы СМА менен 28 бала ооруйт. Арузатка $1 миллион чогултуп бергенде ошо Золгенсманы сайышкан. Сайгандан кийин бул дары өзүнүн эффективин бербеген себептен кийинки ошо Ристипламга өтүшкөн да. Азыркы күндө ошо кичинекей бала арузат ошо Ристиплам менен өзүн жакшы сезип алып келатат. Өкмөттүн гос бюджеттен бөлүнгөн ошо 100 миллион каражатына бүгүнкү күндө биз ошо 16 баланы камсыздап берип атабыз Ристиплам менен. Алдагы Ристиплам бул патенттелген Хохмаль-Лароштун дары каражаты өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп келген. Буюрса 25-жылкыга дагы жакшы акча каражат бөлүндү. Ошо Ристипламды алып келип берип, ошо 28 баланы камсыздайбыз деп ойлоп келатам. Депутат сейрек оорулардын дары-дармегин мамлекет каржылашы керек. Жогорку кеңештин депутаты Советбек Рустамбек уулу акыркы күндөрү сейрек кездешүүчү ооруга кабылган баланы дарылоого каражат чогултулуп жаткан жана бул кандай оору экенин сурады. Бир укол 170 миллион сом турары буга чейин белгилүү болгон. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов билдиргендей, Кыргызстанда мындай дары жок болгондуктан эл акча чогултуп сатып алууга аргасыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги башка өлкөлөргө жардам сурап коштомо каттарды жатат. Депутат сейрек кездеше турган оорулар үчүн дары-дармектин акчасын эл дайыма эле топтоп бере албасын айтып, мамлекет каржылашы керектигин билдирди. Учурда коомчулуктун жардамы менен Хамза, Аслан, Байхан деген бөбөктөрүбүзгө акчалар чогултуп жатат. Элге рахмат, бирок мына президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баш болуп, мына активист жанагы жигиттер Аскар Авто Дубай деген жанагы Атакул Пайпай деген жигитибиз бар. Ошол жигиттер түп көтөрүлүп Кыргыз. Мен өзүм дагы мына Нокатта кече жүрүп келдим. Айылдарда жүрөт, биздин өзүнүн айылда айыл башлар чогултуп жүрүптүр. Биз дагы үй бүлөбүз менен ата-энем, бир туугандарым колунан келген немесин коштушу жанагы коробкасына. Эми ошол жерде айылдагы элдерде кызыктуу суроо болуп атат да. Бул кандай оору? Бул сейрекешүү СМА деген оору кандай? Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Оорук экен дейт. Бирок ошол ооруга керектүү Золгенсма деген кымбат дары кандай дары тактадыңыздарбы, такта бербейсиздерби? 170 миллион сомдуктагы бир укол болобу деп ар кандай талкуу, барган жеринде эле ушу талкуу болуп атат. Ушул жөнүндө бир жакшы айтыңызчы, мына угуп турайлы. Бул оору боюнча бизде маалыматыбыз бар, бирок ушул дары боюнча бизде жок болгондуктан, кымбаттары башка мамлекетте болгондуктан акча чогултуп, ошол жактан алганга туура келди. Ал эми биз ошол мамлекеттерге, кайсы жерге бара турган болсо дагы министрдин атынан кат жазып, жардам берип, каттарды жөнөтөбүз посольствого. Канчалык эртерээк пайдалана турган болсо, ошончолук тез жардамын берет. Эми жардам берет деп коюп отура бербестен, ар дайым эле мындай акча чогула бербейт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр мына орозо айына туш келип калып, как раз орозо битирлерди ошол жака салышты. Массалык түрдө салды. Эгерде жөнөкөй мезгилде кыйын мындай сумма чогултуш, өтө кыйын. Ошон үчүн Кудай сактасын, эми оору айтып келбейт экен, шифасын берсин жаш бөбөктөргө. Второй случай, когда
родители своими, как говорится, силами собирают такую баснословную сумму, да, благодаря нашему народу, и выезжают за границу ради того, чтобы спасти своего ребенка. Мне сейчас стыдно, вот реально, ребят, вот вы сейчас, представители Министерства здравоохранения, сидите здесь 8 человек, и на один и тот же вопрос, который был трижды вам задан, вы не смогли конкретно сформировать свой ответ. Даже у вас данных нету, что у вас диагноз детей, как вы говорите, не 28, а 31. У нас есть общество этих родителей, у которых диагноз СМА получается. Они создали общество, они обращаются, они бьют тревогу, они стучатся во все двери. Почему, вот как вы говорите, половина детей, 18 детей из 31 получают это лекарство, препараты дорогостоящие, а остальные остаются без внимания государства? Сидите тут, не можете даже нормально ответить. Белгилүү ырчым Мирбек Атабеков үй бүлөсүн карактап кеткен окуя боюнча адилеттүүлүк талап кылып Камчыбек Ташиевке кайрылды. Анын айтымында 2019-жылы ырчынын апасы менен карындашын байлап карактагандар жоопко тартылбай кылмыш иши болсо жабылып калган. Ал эми ырчынын жактоочусу Шердер Абдыкапаров бул иште бир катар процессуалдык мыйзам бузуулар орун алганын белгиледи. Тергөө иштери талапка ылайык жүргүзүлгөн жок. Протоколдорго тергөөчүлөр кол койгон эмес. Окуя боюнча видео материалдар ишке тиркелбей, ал тургай кармалган шектүү эч кандай түшүндүрмөсүз бошотулган. Эң башкысы кылмыш иши жөн гана архивге жөнөтүлгөн деген Абдыкапаров. Бул боюнча Атабеков УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишти жеке көзөмөлгө алуусун жана укук коргоо органдарына тергөө иштерин кайра жүргүзүү боюнча тапшырма берүүсүн өтүнгөн. Эске салсак, 2019-жылы ырчы Мирбек Атабековдун апасын белгисиз адамдар каттуу сабап, үйүнөн жалпы суммасы $70,000 түзгөн буюмдарын жана акчасын карактап кеткенин жазган. 2019-жылы так ушул үйдө менин апамды, карындашымды колун бутун байлап, бул жерге чоң разбой кылмыш болгон, көп ошо уруучулук болгон. Ал убакыттан кийин 4 жылдан ашык убакыт өттү. Биз кайрылбаган жер калбады. Чоң резонанстагы жаратканбыз. Мына ишти дагы жабышыптыр. Байке азыр сиздерге менин адвокатым Шердор байке кеңири дагы сиздерге маалымат айтып берет. Бир чоң кайрылуу бар биздин укук коргоочу кызматкерлерге, жана ошондой эле Камчыбек Кыдышаевичке дагы кайрылабыз. Ушул ишти дагы жакшылап бир карап берсеңиздер. Себеп дегенде мына 4 жылдан ашуун убакыт өттү. Кылмышкерлер да табылган жок, эч кандай жыйынтык жок. Кайрылбаган жер калбады, ачык айтканда. Негизи биз неге кайрылып отурабыз? Анткени мына 2019-жылдан бери мындайча айтканда эсептесек 6 жыл өтүптүр. Биз иш материалдар менен таанышсак, бул жерде мисалы мындай да Мирбек байкени мисалы сурак кылганда тергөөчү обязательно артында подписи мындайча айтканда колу, ошондой эле дата, число, кайсы күндө суралды, ошолордун баары болуш керек болчу. Мындайча айтканда бардык жабырлануучуларды сурагандагы аягында бүт тергөөчүлөрдүн баары эле колунда койбой, подписин да койбой, фамилиясын дагы жазбай, эртең мындайча айтканда бирдеме болсо таап алгыла деген сыяктуу ушундай бир халатына отношение кылган деп айтсак болот. Ошондой эле бул иш боюнча дагы иш материалында толтура видеозапись алыныптыр. Ал боюнча биз дагы иш материалдарды карап, бир дагы видео диск тапкан жокпуз. Ошондой эле бул боюнча дагы бир кража деп туруп бир баланы кармаган. Ал баланы кармап туруп, жабырлануучуларга мындайча айтканда сотко чакырбай, эч нерсе кылбай, соттон мындайча айтканда соттон эч кимди чакырбай эле туруп, аяктан дагы соттон дагы бирдеме болуп, мындайча айтканда чыгып кеткен. Ошондой эле бул жерде дагы мындай да 2019-дан бери жылы болуп атса, иш материалдарды мындай да, эгер адамды мисалы кылмышкерлерди таппай аткан болсо, улам ишти приостановление кылып, кайра улам справка кылып, ушинтип ишти жандандырып карап турат да. Бул боюнча мындайча айтканда 2022-жылдан баштап ишти мындайча айтканда архивге салышкан. Бул архив деген мындай түшүндүрөт. Иш мындайча айтканда бүттү, тапкан жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз деген сыяктуу эле ишти 22-жылы эле бүтүрүп салышкан. 2022-жыл. Бул жерде дагы ошол кызматкерлердин арасынан балким дагы мындай эми мындай күмөн санабай эле урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, сизге кайрылуу ушуга бир көңүл буруп, бир задание берип койсоңуздар, биз абдан ыраазы болмок элебиз. Сизден өтүнүч